Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, кайрымдуу мээримдүү боорукер биздин угуп аткан бардык YouTube каналындагы көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп тургандай ушул Айымкан кызыбыз Кудайдын сыноосу менен ушундай акыбалга жетиптир. Эң негизгиси ушул кызыбызды күнүгө реабилитациясына 27,5 миң рубль керек болуп атыптыр. 3 ай ушул ата-энеси күнүгө алып барып караптыр. Урматтуу боорукер мекендештер, сиздерден сураныч ушул кызыбыздын бутуна туруп кетиш үчүн сиздерден кайрымдуу мекендештерден жардам сурайбыз. Кайдыгер карабай ушул Айымкан кызыбызга жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Биз эч качан билбейбиз, бардык нерсе Аллахтан. Аллах гана ушундай шифасын берсин. Биз Аллахтан суранабыз. Жана бардык мекендештерге айтып кетүүчү нерсе, биз эч кандай бул дартты Кудайдан сурап албайбыз. Бул пешенеге жазылган нерсе. Ошондуктан эч кандай көңүлүңөргө баягы кайдыгер карабай, ушул нерсени чын жүрөктөн карап, өзүңөр ушул жардам берүүңүздөрдү, жардам колуңуздарды сунууңуздарды суранабыз. Туугандар, ушул биздин кичине бир мекенчил жаштар канатынын кайрымдуулук уюмунун кичине аманаты бар эле. Анан Айнагүл деген эжебиз дагы 2000 рубль, Самара деген эжекебиз 1000 рубль берип берди. Ушул мекенчил жаштар канатынан атынан ушул 10 000 рубль кичине аз болсо дагы ушул чоң рахмат. Дары-дармегине жумшап туруңуздар. Биз буну менен токтоп калбайбыз. Буюрса колдон келишинче ушул орозо ичи, дагы орозо бүткөндөн кийин дагы ушул жардам колун сунабыз. Сөзсүз деген себеп дегенде бүгүн карындашыбыздын акыбалын биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Чынында эч бир жан мындай акыбалга түшпөсүн, эч бир жан балам деп зарлабасын. Биз бүгүнкү күндө мына ата-энесинин бүгүнкү күндө акыбалын биз өз көзүбүз менен көрүп, жон терибиз менен сезип турабыз. Бир туугандар, эч бир жан мындай күнгө кабылбасын. Жогоруда Канат иним айтып кеткендей, ушундай Аллахтын сыноосу келип, ушул Айымкан карындашыбыз 2,5 жашында 3-чү этаждан түшүп кетип, ушундай акыбалда жатат. Күнүнө ата-энесинин чөнтөгүнөн 28 000 рубль акча реабилитацияга кетип атыптыр. Врачтардын айтымына караганда 3 ай ташыш керек экен, 3 ай караш керек экен. Урматтуу Айкөл, мээримдүү боорукер бир туугандар, бардык нерсени биз мойнубузга түшкөндө гана билебиз, бардык нерсени көзүбүз менен көргөндө гана билебиз. Бардык нерседен ушул көзүбүз менен көрүп, мына кандай акыбалда жатканын көрүп, ушунчалык боорубуз ооруп, ушунчалык ыйлагыбыз келип турат. Урматтуу мекендештер, кайдыгер карабаңыздар. Сиздерден сураныч. Бардык нерсе Аллахтан. Сөзсүз ар бирибиздин мойнубузга ушундай сыноо келгенде гана жүгүрүп калбай, Кудай буйруса алдын ала ушундай бир туугандарга жардам берсек, бардык ушул чөнтөгүбүздөн чыгарган акча Аллахтын каарыны кайтарат. Жети асмандан келген баледен сактайт. Урматтуу мекендештер, силерден жалым-жалбар суранабыз. Ушул Айымкан кызыбызга бутуна туруп кетишине сиздерден суранабыз, жардам бериңиздер. Биз бардык нерсе Аллахтан, шифасын Аллах берет. Биз бир гана себепкер гана болобуз. Бардык нерсени силерден Аллахтан сурайбыз. Дуа кылыңыздар, жана жардам колуңуздарды сөзсүз сунуңуздар. Сиздерден сураныч. Мен ойлоймун, кайдыгер карабай сөзсүз жардам колун сунат деп.